Акылы жоктор жоопсуз. Ана акылы жоктор мисалы көчөдө зара кыла берет, же бир нерсе кыла тияк бияк, эми акылы кемдер бар го, билесиздер го, мындай акылы жоктор. Алар кыямат күнү жинди болуп калгандар, аларга эч кандай суракка тартылбайт. Алла Таалам акыл фикир бердиби? Ыктыяр берди, тандоо берди. Кудратул мумаккин Алла Субханаху ва Таала күч берди мүмкүн. Жакшы иш кылгандан, жаман иш кылгандан. Жана аларга берди. Караңыз эми. Демек ушул ыктыяр берилгендин себебинен жаман адам күнөөгө ылайыктуу болуп, жакшы адам соопко да ылайыктуу болуш керек. Ушул жерден биз билдик, инсан мажбур эмес. Эгер ушундай болуп калса мажбур болуп, мухтар болбой калмак. Бул деген маани мындай. Бизде акыйдадачы инсан мажбур эмес да. Мажбур дегени эми баары тагдырдан да. Мен эмне кылайын, эми Кудайым ушуну пешенеме жаратып койсо күнөө кыла берем да. Бул айвандык да бул. Жакшы жамандык тагдырдан. Бирок сизге ыктыяр берилбеди беле? Сизге ыктыяр берилбеди беле? Чын сүйлө же чын сүйлөбө? Сенде ыктыяр бар го. Арак ичесиңби, суу ичесиңби, ыктыяр бар го. Бирөөнүн буюмун аласыңбы же албайсыңбы, ыктыяр бар го сенде. Ыктыяр бар го. Мечитке барасыңбы, барбайсыңбы, ыктыяр бар го. Намаз окуйсуңбу, окубайсыңбы, ыктыяр бар го. Мына бул жерден билинип атат, Алла Субхана акыл берди. Ушу ыктыяр берилгендин себебинен кыямат күнү эсеп кетет болуш керек да. Сөзсүз жаман иш кылган киши күнөөгө ылайыктуу болуш керек, ыктыярдуу. Аны мажбурлап күнөө кылдырткан эмес. Өзү тандап, өз ыктыяры менен күнөө кылган ал. Ошондой эле жакшы адам дагы өзүнүн ыктыяры менен жакшы иштерди кылган. Куранда мындай дейт: "Залика жазайнахум бибагйихим ва инна ласадиқ." Мына жерде багаватты, тоң моюндукту, аша чабуу, күнөөнү, зулумдукту аларга нисбат кылып мындай деп атат. Алла Субханаху ва Таала кабар берип атат. Булар биз аларды жазаладык зулумдуктардын себебинен. Уурулук кылдыңбы? Кан төктүңбү? Арам иштерди кылдыңбы? Ошо сен аша чапкансың, ошолордун себебинен сага жаза берилди. Жана биз чынчылбыз дейт Алла Таала. Өзүнүн ирада, ниети менен, ыктыяры менен болуп атат да. Ошон үчүн ва хал нужази иллал кафур. Кафирларга акысын беребиз. Улайка хумул кафируна хакка. Бул жөн эле кыял, ой эмес. Бул бериле турган акысы, бул акыйкат. Мусулмандарга бериле турган улайка хумул муъминуна хакка. Бул дагы бериле турган акысы акыйкат болуп эсептелет. Куранда айтат: "Инна хада кана лакум жазаа ва кана сa'юкум машкура." Мына ушу силер үчүн акы болду, жаза болду. Силердин мээнетиңер кадырланган, бейиштин неаматы силер үчүн мына акы, силер жакшы амал кылганыңардын себебине берилип атат. Жана Алла Таала силердин кылган ишиңерге мындай кадырлап атат. Ма яф'алуллах би'адабикум ин шакартум ва амантум ва кана Аллаху шакиран алима. Алла Таала өзү азаптаганга кызыктар эмес таксырлар. Бендени азапташ үчүн жараткан эмес. Бендени Алла тозокто азаптап аны эмне кылат? Бул өзүнө өзү азапты сатып алып барып атпайбы? Эмне кылсын эми? Өзүн ушу дозоктун отунда даярдап алып барып атпайбы? Атак Алла айтып атат: "Ма яф'алуллаху би'адабикум." Силерди Алла азаптап эмне кылат? Ин шакартум ва амантум. Эгерде шүгүр кылып ыйман келтирсеңер. Силер ыйман келтирүүгө шүгүр кылып жашасаңар, Алла силерди азаптап эмне кылат дейт. Ыйман келтирүүгө шүгүр кылсаңар, Алла вообще азаптабайт силерди. Кереги жок. Шакиран алим, Алла Таала кадырдан билүүчү зат. Бешинчиси, акыркысы, Алла Субханаху ва Таала бул Малики Яумиддинде Алланы улуулоо. Бенде Малики Яумиддин деп айтканда Алла жооп берет экен. Ар бир рекетти айтабыз го, ар биринде Алла жооп берет. Баарыбызга жооп берет. Ушу сезим ойгонсун бизде. Малики Яумиддин дедимби, Алла жооп берди. Эмне деп? Маджадани абди
Menin bendem meni ululadı. Menin bendem meni ne dedi? Al günü ulu Allah Teala özü. Tazim, temcid, ulu ve şeref, izzetil makam, meccedeni abdi değil. Caratkan Allah subhanahu wa ta'ala elhamdülillah rabbil alamin bütkül alamdın Rabbusi Allah Ta'ala'a mahto Ar-Rahmanir-Rahim öte rahim şeksiz boruker mirimdi Allah Ta'ala Maliki yevmiddin kıyamet gününün padişası her bir adamdın kılgan jakşı jaman akısın biri turan gündün padişası Malikul muluk Malikul bayt Malikul ard deb aytsa da olur. Jerdin esi, üydün esi, maşinen esi kim? Ya, bunda deb aytsa olur. Biroq Malikul muluk deb aytsa olur. Yani padişalardan padişası Allah. Azam mı kaldı? Hı? Vakti 10 minut var mı kança var? Tak, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, men 14 yaştamın, biznes başlayın dep turam. Sizdi biznesmen dep uğabız, kengешиңизди бериңиz. Dua berip koysanız da suyunup kalat elek. Allah razı olsun. Meyli duanı bereyli. Çınçıl sodagerler, amanatkoy sodagerler kıyamet günü paygambarlarмен çok ötürüledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü soda kılgan. Paygambarçılığa çeyin. Şam memleketi var kötüler. Hadi çenevizin kerüvenini alıp alıp geldi. Bizim mazhab başçımız, sahabalarda memin degenler sodager olur. Abu Bakr, Umar, mazhab başçımız, Abu Hanife rahmetullahi aleyh. Kanday sodager olur. Soda da bereke. Soda da bereke. Allah Teala'nın bereke versin bari olsa inşallah. Men Yur Akademiyani okup bitirgem. Hazır İslam Üniversitesinde tapşırayın dep jatam. Oyuңuzu surayın. Makul, жақсы болады. Makul. Ayta versin. Azanға жооп берип турайлы.
اللهم رب هذه الدعوة آت محمد وسيلة اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Устаз, үйлөнө турган балдарга кандай кеңеш бересиз? Жана кандай дуа кылуу керек? Биринчи, бул маселе чоң, бирок үйлөнө турган балдар кичине үйлөнүүнүн илимин алыш керек. Куран, хадис, шариятыбызда үйлөнгөндү эмне нерселерге көңүл буруш керек бала? Кыз тандоо маселеси, нике маселеси, махр берүү маселеси, укук маселеси, турмуш куруу маселеси. Негизи айтып коеюн, пайгамбарыбыз айтканда, саласат. Үч нерсе бар экен. Хаккун аллаллахи аунухум. Аларга жардам берүү Алланын милдетинде дейт. Ошонун бирөөсү үйлөнгөн бала. Ан-наких аллади юридул афаф, тазалыкты каалаган, нике кыла турган балага Алланын жардамы сөзсүз экен да. Демек, үйлөнгөндүн эң биринчи ниет ушу болуш керек, күнөөдөн сактануу. Не болуш керек? Турмушка чыккандан дагы ниет ушундай болуш керек, күнөөдөн сактануу. Күнөөдөн сактануу. Андан кийин али урпактуу болуп, перзенттүү жана башка. Алланын өкүмү, пайгамбардын сүннөтү. Анда дуа кылганда иншалла алхамдулилlah Алла Тааладан көбүрөөк дуа кылыңыздар. Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата а'юн важ'ална лил муттакина имама. Көп салатла хажат окуңуз. Азыркы дуаны көбүрөөк окуңуз. Устаз, адам баласы 5 ааламды баштан өткөрөт дейт. Биз өлгөндөн кийин дагы 4 ааламда ушул жашоо сымал бир канча убакыт өтөбүзбү? Алла ыраазы болсун. Өтөт. Az alamda gebirler 7 alam dedi, 5 alam, kısası kanda olsun köpçülük aytkan 5 alam dedi. Ruhtarın alamı, enen içindeki alam, sını alamı, barzak alamı, ahiret alamı. Bu bizge bat tiyişeli de. Ötkende buna sabahlarda ayttık o Rabbul Alamin. Alam kança öken Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Yani cinler alam, perişteler alam, kalem alam, teyaklar gete öğret. Biro bizim alam demeye oturganı her birinde vakt ötüt. Kança bu Allah özü biledi. Устаз, намазда оң сөмөйдү көтөрүү сүннөтпү же мустахаб болобу? Кээ бир китептерде сүннөт, кээ бир китептерде жерде мустахаб дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар, имам Абу Ханифа, имам Матуриди көтөрүшкөнбү? Көтөрүшкөн. Эми көтөргөндүн түрлөрү бар. Бирок биздин мазхабта имам Азам Абу Ханифа рахматуллаху алейх жана Абу Юсуф жана имам Мухаммад эки шакирттеринен айтылганы ушу биз эки түрдө алат. Ашаду ла илаха иллаллах дегенди көтөрүп, Aşhadu an la ilahe degende mınday. Birinci mınday deyin. Aşhadu an la ilahe dep degende. Aşhadu an la goldu cuma öğret de mınday. Ne koyup vereyim. Bizdeki aşhadu an la ilahe degende götürülür. İllallah degende ılıyor olur. Raddul Muhtar. Fatva kitabında şu götürü turganın. Bırak mınday kılıp aytıp koyduğunu sünnet. Bunu özü tilimizdeki tavhiddi kolumuz menen daha görsetip бұл пайғамбарымыз айтқан шайтанға қылышмен чапқандан hem қатты тиеді дегенде. Шайтанға не қылғандан? Қылышмен чапқанда қандай тиеді? Андан қатырақ тиеді да бұл. Тура көтерсе. Біздің пайғамбарымыз сахабалар барды көтерген. Әлбетте сүннет. Мен Москвада магазинде товар тизип иштейм. Москвада мыйзам боюнча 18 жашка чейинкилерге арак, сигарет сатышпайт. Ошолорго магазинде кээде мен карап калам. Ошол ишти паспортум көрүп, анан уруксат бергенге ушундай ишти кээде мага берип коюшат, кээде товар тизем, ушул ишти кылсам мага күнөө эмеспи? Биз магазинде башчылар эмне иш буюрса ошону кылабыз, шарт ошондой экен. Эми караңыз эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бардык үммөткө айтканда эми аракты кармаган, тизген, ташыган, куйган, жасаган, ичкен, ичирген, саткан, көтөргөн бардыгынан эми алат деген. Ошон үчүн азырын чейин карап туруп башка бир жумуштарды карап көрүш керек, же болбосо ошол мел берки отделдер болот го. Нан неме кыла турган, нан сата турганы, башкасы ошолор менен сүйлөшүп ошого өтсүн. Акчасы арзаныраак болсо деле башка бөлүмдө суу ташый турганы бар, тамак жасай тургандары бар. Ар бир ошо эмне деп коет, отделде коебу. Бирөөсү да бир башка ошонусун карап көрсүн жакшынакай. Балам такыл жумушка барса, бир себеп болуп иши жүрүшпөйт.
жолу байланганго кандай жолу бар, эмне кылсам болот, окутсак кимге кайрылабыз, 5 убак намазга бекен болсун. Бардык нерсени ачат. Ачылбаган нерсеси жок. Бардыгын ачат. Ниетке жараша ачат. Ихласка жараша ачат. Жаштык кылып мурда сүйлөшкөн кыздарыма ар нерсени убада кыла берет элем. Аткарылбай эле калып кетти. Турмушка да чыгып кетти. Эми кандай амал кылам, күнөөкөрмүнбү дейт. Барып турмушка чыккандан кийин барып подарка бергенби? Токмок жеп келесиз да барып. Истигфар кылың, тоба кылың, бүттү. Бул жакта. Мен эң кичүү келинмин. 3 абысынын бир кайнежем бар. Кайнене кайнатам келиндери балдарынан мени бөлүп турушат. Бир нерсеге маслихат кылышса мага айтышпай, туулган күн же жөн эле отурушка да мени алышпай, өздөрү чогуу барып ойноп күлүп отуруп келишет. Күйөөм аябай таарынчак, өзүнчө эле таарынып төшөгүн бөлүп жашай берет. Бир айдан ашты, төшөгүбүз бөлөк, шаарда иштейт. Бир жумада бир жолу келет, салам берсең алеге албайт. Эмне кылсам, кан кетип калайынбы, 2 уулум алып. Аллаху акбар, астагфирулла. Бизде ар дайым ушундай зулумдуктар да. Айтатам го, Кудайдан коркуу болуп, ахиреттин пикири болбосо, бул зулумдук токтобойт. Бул мен сиз токтото албайбыз буну. Укуктарды ошо бардыгына тегиз караш керек эле, адилеттүү болуп. Тем более күйөөсү никеге алгандан кийин балдары бар экен. Көңүлүн көтөрүп айтпасаң деле бир айтат го, ниетти жалган деле кыла берчи, Алла чынга чыгарат дейт го. Ошо сыңарындай адам көңүлүн көтөрүп айтып коюш керек да, каалабасаң деле. Мойнунда акың да. Орус аял шоколад, торт, ошол сыяктуу шириндиктерди берет. Бизге бирге иштеген жерде алардын колунан жеген арам болуп калбайбы? Алардын курамына эмне бар экенин билбейм. Карагыла. Адам баласы өзүнүн алкымына кош көңүлү болсочу, анын ибадаты кабыл болбойт. Бир арам лукма өтүп кетсе, 40 күн деп хадистелерде келет. Фарызы да, нафиле да көтөрүлүп кабыл болот. Биз мусулман адам эмнени жеп атканын билишиң керек те. Бергенин эле жей бересиңби? Болбойт да. Алдыга койгонун эле жей берсең кандай? Шындан ойлонуп деме кылыш керек да бул. Адал жегенге Алла буйрук берген. Я айюхар русул кулу минат тойибат. Пайгамбарларга буйрук берген. Пайгамбарыбыз мусулмандарга буйрук берген. Алла буйрук берип атат пайгамбарларга жана мусулмандарга. Пакиза, таза, адалдан жегиле деп атат. Ойлонуш керек да. Устаз кызыбыз медреседе 3-курс болду. Кошумча Кувейт университетине окуса болобу? Атасы каршы чыгып жатат. Жашырып тапшыртып аттык эле, кандай болуп калат? Мейли. Кувейт университетинде, мына бизде Кувейт университети кыздар по-моему окуй турган факультеттер болсо эле. Бизде район боюнча 80-жылкы балдар ай сайын топ өткөзүшөт. Ар айылга бөлүнүп, кайсыл айылга кезек келсе, алар байге коюшат. 1-2 место деп акча берет. Ошол адал ойносо болобу? 3-чү тараптан болсо болот. Ойноп аткан 2 команда эмес, 3-чү тараптан. Оюнга кошулбаган 3-чү тарап. Эгерде 3 команда болсо, 4-чү тарап. 10 команда болсо, 11-чи тарап. Түшүнүктүбү? 3-чү тарап десе анан ойлой бербеңиз, экөөнү коюп 3-чүсү бияктан кошула берип. Андай эмес. Кыскасы өзү кошулбай туруп байге койсо адал. Кошулбай туруп. 1-чи жерден 2-чи орун, 3-чү орун деп. Баланы сүннөткө луч менен отургузса болобу? Луч менен кандай отургузат? Лазерден неме отурган? Кыскасы баягы өзүнүн сүннөткө отурулганына ашыкча эт ошону алынган болсо болду. Акылбы? Шайтанды өтө коркулган амалдар кайсылар? Тооба. Тообадан өткөн шайтанды кордой турган амал жок болсо керек. Бул тооба жаман кылат да шайтан. Кайненемде, бирок тообадай болуш керек. Кылып коюп анан кайра кайталай берип, андай болбой калат. Анда ошо күнөө анан күлкүсү келет, сени маскаралайт. Мунаны кара дейт да. Өзүбүздөн экен дейт. Кайненемди карай беришет. Кайын журтум келинге эч ыраазы болбогон кайнелерге катынынан коркосун деп кайраган насаат айтып коюңузчу дейт. Же мындай урбатсый, ал корку деген мааниде эмес. Бирөөнү сыйлайсыз го, бирөөнү кечирип коесуз, кичпейил менен боп деле койчу. Ортодо мамиле. Кээ бирлер ушул сыйды
Мындай коркоктук деп эсептейт да, өтө чоң жаңылыш да. Бул адамгерчилик. Ким ошондой эсептесе, ал айванчылык. Андай эмес ал. Коркоктук эмес, адамгерчиликтен ал. Үйлөнүү той жакындап калды. Ата-энебизге айтпай нике кыйдырып тойго чогуу даярдык көрө берсек болобу? Ата-энебизге айтсак, кыз узатуу күнү эле деп айтат, деп ойлоп атабыз. Жок, ата-энеңизге айтыңыз, кеңешиңиз. Ата-энеден өткөн жакшылык каалоочу күйүмдү жок да эч ким. Мен алхамдулилlah хижаб кийем, бирок апам буга каршы. Хижаб кийгенге чейин каршы эле болчу. Кийген күнүмдөн бери жакшы сөз укпай жатам. Устаз, кеңеш бериңиз, эмне кылсам болот? Биз апам экөөбүз Москва шаарында бирге эмгектенебиз. Апамдан бөлүнүп жашап кетсем туура болобу? Аябай тажадым. Жок, болбойт. Карагыла, сыноо келет да бардык адамга. Жөндөн эле сыноо кирбей эле 5 кирип кетем дейсиңби? Кичине ылдый эле болот. Сабыр кылыш керек, чыдаш керек. Жакшы мүнөз менен, дуа менен Алла Таалага ыйлап, намаз окуп, маселе чечилет. Эч кычалат болбоң. Бул сыноонун толкунучу токтогону бар. Сыноонун караңгылыгын кетип, жарыктын чыкканы бар. Мындан эч качан неме болбош керек. Алла Таала ушу сиздин ыйманыңыз, сиздин даражаңызга карап сыноо берет. Ар кимге сыноо бирдей бере бербейт. Ыйманына жараша сыноо берет, сыноо көтөрө алганга берет. Жолук биздин алхамдулилlah Алланын жараткандын буйругу бул. Биздин бул. Вакыт болуп калдыбы? Все. يا بون ومين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Allah'ım barımızdan iki dünyamızda abat kılgın. Allah rahmet.